Русияда Pussy Riot'un эки мүчөсү эркиндик алды. Надежда Толоконникова менен Мария Алёхина өткөн аптада жарыяланган мунапыстын негизинде бошоп чыгышты. Дополнительные законодательные меры для того, чтобы освободить всех заключенных. Президент Путинди сындаган чиркөөдөгү ыры үчүн кесилген ырчылар Путиндин мунасасын күлкү келерлик пиар деп шылдыңдашты. Арменияда жүздөгөн демонстранттар газ боюнча Орусия менен келишимди жактырган парламентке каршы демонстрация өткөрүштү. Оппозициянын колдоочулары орустардын арзан газы үчүн Армения энергетикалык көз карантысыздыгынан кол жууп каларын эскертишүүдө. Парламентте азчылыкты түзгөн 4 фракция Орусия менен келишимди сотко бергени жатышат. Тажикстанда мамлекеттик алюминий ишканасы $30 миллион чукул жардам издеп жаткандыгын жарыялады. Өлкөдөгү эң ири экспорттоочу болгон Talco алюминийдин дүйнөлүк баасы төмөндөп кеткенин, ошол эле убакта чыгымдар өсүп жаткандыгын айтууда. Talco башкаруудагы ири өксүктөрү үчүн көп сындалып келет. Беларуста Минск шаар кеңешинин мурдагы мүчөсү бир кезде президенттик талапкер болгон Юрий Данков 8 жылга кесилди. Минскиде ири казиного ээлик кылган Данковку казинонун имаратында сойкукана иштеткен, көп салыкты төлөбөй койгон деген жана башка айыптар коюлган эле. Суд постановил. Пакистандын Пешавар шаарында базар соодагерлери кесиптеши Ажи Кабал хандын белгисиз куралчандар колдуу болушуна нааразылык билдиришти. Демонстранттар Хабер Пахтунква провинциясынын бийликтерин соодагерлерди зордукчулуктан коргой албайт деп айыпташты. Провинцияда соңку кездери куралдуу кол салуулар жана киши урдоолор көбөйгөн. Оганстанда ички иштер министрлиги президенттик талапкерлердин коопсуздугун кепилдөө үчүн атайын комиссия түзүлгөндүгүн бышыктады. Министрликтин өкүлдөрү билдиришкендей, апрель айында өтө турган шайлоого байланыштуу добуш берүүчүлөрдү да коргоо максатында шайлоо комиссиясы менен кызматташуу болуп жатат. Украинада демонстранттарга шаар тургундары тамак жасап келишүүдө. 18 жаштагы София Марченко студент болгондуктан Европа менен бирге болууну жактаган жердештеринин акциясына катыша албай жатат. Бирок убактысы болуп калса, Украина деген жазуусу бар таттуу токочторду жасап келип демонстранттарга таркатууда. Дуже смачно. Биздин жаңылыктарды сиз толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Биз менен Twitter, Facebook аркылуу байланышыңыздар. YouTube'дагы видеолорду болсо Азаттык медиа каналыбыздан көрүңүз. Телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дарегинен тапсаңыз болот.